Вертолет менен кум менен гана өчүрбөсөңөр суу өчүрө албайт деди. Өчүрө албайсыңармын деди. Кырк эки миңден ашуун калкы бар Талаш шаарынан күнүнө 90 тоннага чейин таштанды чыгарылат. Талаш шаардык коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасына көчө жээктерин таза кармоо, жашоочулардын таштандыларын ар жума сайын чыгаруу милдети коюлган. Бизде бир күндө Талаш шаарынын ичинен таштандылар күнүнө 80 тоннадан 90 тоннага чейин таштанды чыгат. Ал боюнча 4 техника иш алып барат. Анын ичинде атайын 2ден жүктөөчү 8 адам кызмат кылат. Шаардын ичинен чыккан таштанды Калба айыл өкмөтүндөгү Балбал жолунун жанындагы таштанды таштоочу полигонго, көчөдөгү графиктен алынгандар бар. Анан жана коммерческий жерлер бар, университет, бала бакчалар бар. Ошондой объектилердин ичинен күнүнө графиги болот, толуп калат. Толгон учурда ошол жерден алып балдар жүктөп иш алып бара берет. Шаар аймагынан чыгарылган таштандылар Талас районунун Калба айылына караштуу 3 гектар жердеги аянтка ташылып төгүлөт. Биз азыр Талаш шаарынан чыгарылган таштандылар төгүлүүчү аймакта турабыз. Бул жерден желим баштыктар, желим бөтөлкөлөр өзүнчө сорттолуп алынганы менен башка таштандылар мындай өрттөө жолу менен жок кылынат. Мына чыккан түтүн экологияга терс таасирин тийгизип жаткандыгы белгилүү. Кап, коробка, пластмасс, моющий деген өзүнчө, блок, клеенка өздөрүнчө, бутылка, ошолон баары жыйналат. Өзүнчө бөлүнөт баары. Бир да көбүнесе жанында кагаздар, каптар көп келет да. Ошолор ортосу ысып турат. Шамал катуу бергенде анан күйүп кете берет өзү. Ушул жерден жок болот экен да. Ушул жерден жок болуп кетет. Бул аймактын жашоочулары буга чейин бир нече ирет шаардык облустук бийликке маселени чечип берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Күнү түнү өрттөлүп, анан чыккан түтүн каптаган жергиликтүүлөр, айрыкча айдоо талааларына желим баштыктар учуп, дыйканчылык иштерге бир кыйла кыйынчылык туудуруп жаткандыгын айтышат. Ал арада экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы өрттөлүп жаткан таштандыны өчүрүүгө аракеттери жүрүп жатат дешет. Ушулар өзүнөн өзү ар кандай химиялык реакция жүрүп, самовозгоранияга чыгып өрттөнүп мезгил менен күйүп кеткен учурлар бар. Ошол учурлар боюнча биз экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Талас регионалдык башкармалыгы ошол коммуналдык чарба менен биргеликте иш жүргүзүп келебиз. Талап коюп аларга кечээ жакында эле ошол суу ташуучу спец машина менен барып, ошол таштандылардын үстүндөгү тутанган өрттөрдү үстүнө суу куюп, ошол өчүрүү маселесин контролдоп келебиз. Метан көп деп айтты, жанагы орус келди. Ошол келип айтты, метан көп берди. Буну жанагы вертолет менен кум менен гана өчүрбөсөңөр суу өчүрө албайт деди. Муну өчүргөнгө болбойт деди. Өчүрө албайсыңармын деди. Бир саатка чыгар, анан мындан артык өчпөйт, кайта күйүп кете берет бул деди. Суу чачканда алар мындай жылат, бул кайта күйүп кетет. Таза экологияны камсыз кылуу аракеттери жүрүп жаткан учурда Чакан Талаш шаарынын таштанды таштоочу бул аймагын иретке келтирип жөнгө салуу маселесине кызыгып, Талаш шаардык мэриясына кайрылдык. Тилекке каршы шаар башчысы иш сапарда жүргөндүгүнө байланыштуу маалымат ала албадык. Белгиле кетсек, өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык өткөн жылы Бишкек шаарынын негизги таштанды таштоочу жайы толугу менен жөнгө салынып, бүгүнкү күндө жашыл аймакка айландыруу аракеттери көрүлүп жатат. Нурузбек Шабдамек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талаш шаары.